Бүгүн биздин студиябызга кандай гана инсандар келип атат, кандай таланттуулар келип атат. Бөбөктөрүбүз, чоң ийгиликтерди багындырган бөбөктөрүбүз бар. Дагы бир жолу эртеңки 1-июнь жалпы бөбөктөрүбүздүн майрамы менен куттуктап туруп, студиябыздын кезектеги коноктору менен тааныштырабыз. Жаш инсандар бар, кесиптеш, кезек сизде. Келиңиз. Эр тууралуу сүйлөштүк, кесиптеш бий тууралуу сүйлөштүк. Азыр болсо Спортта бар болчу. Спортта бар болчу. Азыр болсо актерлор. Өзгөчө жаш эгиз актерлор жалгыз эмес, апасынын коштоосунда келип калган бизде конокторубуз бар. Кош келдиңиздер. Сезим Түлөбердиева эжекебиз жана анын уулу Рамзан Таалаев, Раиля Таалаева. Саламатсыздар, кутмандагыңыздар менен кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Жакшыбы? Рамзан кандайсың? Жакшы. Рамзан буга чейин НТСке келди эле. Канча жыл болду ошондон бери сезимге? 3 жыл мурда элестетиңиз, азыр кандай кийип кичинекей ушул мырза 3 жыл мурда келген бизге актер катары, жаш актер катары. Эсиңиздеби, Рамзан? Эсиңде келгениң? Көп жерге барат да. Аха. Бирок Көп жерлер менен салыштыра бербеңиз. Адаштыруу мүмкүн эмес. Азаматсыздар, кандайсыздар, сезими жештериңиз жакшыбы? Жакшы. Келиңиз ушул кичинекей таланттардын талантына токтололук. Кандай ийгиликтер болуп атат? 3 жылдан бери эмне өзгөрдү? 3 жылдан бери көп нерсе өзгөрдү окшойт. Рамзанды көрүп тургандай чоң жигит болуп калды. Чоңойтуп тур, чачын өстүрүп тур. Кыз жандап калыптыр. Неме ошо Каракол Скөл областына Каракол шаарынан 1 жыл ошо Түрк лицейинде окуп келди, Хусейин Карасаев. Кинолорго катышып эле атабыз. Акыркы тасмасы кайсы болду? Акыркы тасмасы кандай анан күйөө бала. Кимдин ролун жаратты ал жакта? Баласынын. Главный геройдун баласынын ролун жаратты. Раиля болсо американский фильмге тартылды, Пепельная долина деп. Ошо анан апасы да кичине кыбырап, ошол чөйрөдө жүрөм мен да. Сиз да кинолорго тартылып атасызбы? Мен азыр ушул убакта тартылып атам. Эмне тасма болду экен? Азыр жарыкка чыга элек, э? Жарыкка чыга элек азыр. Азырынча азыр. Бул балдарыңызды карап эч ким ойлобойт го, актер деп. Актерлор негизи сүйлөйүн деп турушат го. Булар уйкусу канбай калганбы же? Уйкусу канбай калды го, жолдо келдик да. Аха, сөз береличи. Рамзан, кандайсың? Жакшы. Иштериң жакшыбы? Акыркы тасмаң кандай, анан күйөө бала тасмасы болуп тур. Сага жактыбы ал кино? Өзүң көрдүңбү? Эмнеси жакты? Кандай Жакпаган жери деле барбы экен? Кандай аткарыптырсың? Жакшы. Жакшы. Ролду да ушундай жакшы деп эле койгон жерлер барбы? Эмне деп сүйлөйсүң аяктан? Кел ошол кинодо аткаргандан өзүңдү аткарып берчи бизге. Кинодо сүйлөгөн сөздөрүң эсиңде барбы? Ошону кыскача айтып берчи. Атоо деген жерлер бар. Рамзан эме жана папаң келип туруп сени алып кетет го. Мен баарына тоскоол болдум го деп мынтип ыйлаң келет го, ошол жерде аткарып. Ошол жерде аткарып берип кой. Анан эсе Рамзан Таалаев. Кино тартып атабыз деп элестете бергиз. Камералар тагыда сизди. Камера сени тартып атат. Жана ошол жерин ойноп берип кой. Рамзан сени алып келди да. Мама кинодо мамаң келип сени таштап кетет го. Папаңачы. Таштап кетти. Ана таштап кеткенде сен мындай башың жерге салып, мен баарына тоскоол болдум го деген жериң бар го. Ошол жерде ойноп койчу. Мен баарына тоскоол болдум го. Жок, сен тоскоол болгон жоксуң. Болдубу? Ушунча элеби, кыска элеби? Же дагы кайсы жерде? Сизге тоскоолдук жаратпайбы? Себеп дегенде булар эми сиз барбайт да кинолорго. Сиз жандап жүрөсүз дайыма. Мен азыр көп учурда барбайм. Барбай Азыр алмайсызбы? өздөрү алып кетет. алып кетип, өздөрү жеткирип берет. Анан могу 1 жыл кичине неме бул чөйрөдөн кичине алыстадык. Аябай мындай ролго чакырбаса эле, мындай мурункудай бияка көп келе албай калдык. Майда чүйдө ролдорго аткарбай калган экенсиздер. Анан кичине бул чөйрөдөн алыстап калды. Анан тил да кичине жактан бурмалап мындай кичине неметип калды. Бирок Кудайга буйрса, ушул жылы кайра бияка келип, кайра баштайбыз. Чыгармачылыкта катуу иштейсиздер. Болгон азыр Рамзан уйкусу ачылбай, жолдон келгенине чарчап, образга кире албай атат окшойт. Жок, Рамзандын болгон образы эле ушул экен. Жок, образы кыйын. Күчтүү көрүп калгам да, аябай эмоциялар менен аткарып салат. Эми биздин айылга. Раиля. Сиз аткарып берет окшойсуз. Кандайсыз?
жанагы америкалык кинодон бир үзүндү аткарып бересиз. Жакшы, катуураак. Жақсы. Жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Байрамыңыз Ооба. менен куттуктайбыз эртеңки. Рахмат. Рахмат. Экөөңүздөр Рамзан экөөңүздөр сүйлөшкөндө кантип сүйлөштүңүздөр? Ой, экөөнүнкү өзүнчө эле кино Элестетиңиз, бар. экөө тең актер болсо. Актриса, актерлор болсо. Ооба. Келиңиз. Үзүндү аткарып бересизби бизге кинодон? Өзүңүзгө жаккан жеринен. Жок деп коесузбу? Эсиңде барбы, кандай аткардың эле? Главный героинаны аткарды, анан мындай аябай мындай оор Роль бекен. образды аткарды да кызым. Чарчап калган окшойсуз. Демек, балдар чарчады, Рамзан күлүп атат, уйкуңга ачылды окшойт. Башталды окшойт Рамзан десе. Рамзан, Эмне чоңойгондо элестетиңиз? ким болосуң? Ким болосуң чоңойгондо? Актердон башканы айт. Президент. Президент болот. Президент болот, Азаматсың, Раиля, сенчи? Премьер-министр деп коесузбу? Сен ким болчу? Финансы министри деп кой. Врач болгусу келет экен. Эмнеге сүйлөбөй атышат, уялап атышабы? Эми Жок. уялайын десең, булар телевидениеге барып эле жүрүшөт, кинолорго Ооба. тартылып атышат. Бир саат эле болду да ушу жолдон келгенибизчи. Кыйналып келдик. Скорлянна бал болуп азыр шок состояние. Рамзан, сен актерсың да, сүйлө. Азыр сүйлөсөң сен, бул нерсе калып калат да, сакталып, чоңойгондо көрөсүң. 10-20 жылдан кийин сүйүнөсүң да. Ошондо сүйлөсөм болмок экен, эмне отурдум дейсиң да, азыр сүйлөсөң. Мени эстейсиң ошондо, Алазбекке туура эле суроолор берип аткан экен деп. Сүйлөтөйүн деп аткан экен күлүм эже деп. Суроолор коет, жооп бер, э? Жакшы жооп бер. Апаңды жакшы көрөсүңбү? Ооба. Кантип жакшы көрөсүң? Мени кантип жакшы көрөт? Эмне үчүн жакшы көрөсүң апаңды? Апам баарынан сулуу деп койбойсуңбу? Айтчы Андан ошентип. Тамақ берген. Азыр мен деле тамак берем сизге. Бизде кухня бар. Барып келели? Тамак берген үчүн эле жакшы көрөсүң да. сенчи Раиля, Сен эмне үчүн жакшы көрөсүң? тамак акча төлөбөгөн үчүн деп койчу сен. Болайт, эмне үчүн жакшы көрөсүң? Балким сулуу, Мамасы балким ушпайт, бар балким үчүн эле эркелебейт. жакшы көрөт. Айтат да, мен мамам эле болсо болду депчи. Апаларыбыз Кимге бар окшош? болгон үчүн эле. Балдарбы? Балдардын эми кебете түспөлү бул папасы жака. Бул талант жагы, немел жагы бул мен жак деп койсом болот. Азаматсың, ушул кичинекей балдарыңыз азыр айтып атасыз, башкы ролду жаратты. Бул жакта дагы балаңыз акыркы жакшы тасмага тартылыптыр. Аябай сыймыктансаңыз керек. Сыймыктанам. Каалайт белеңиз балдарыңыз дагы ушул жол менен кетишин. Кийин Келечекте актер, актриса болот. Ооба. Ооба. Анткени 5 балам бар. Кенжелерим да. Анан мында дагы бир кызым тоже чөйрөдө жүрөт. Анан бул таланттуу балдарды только колдош керек да. Ата-эненин колдоосу аябай маанилүү. Анан ушуларды неме кылам деп азыр өзүм как режиссер, сценарист катары өзүм да ушу тармакта, ушу чөйрөдө акырындан аракетим кылып жүрөм. Демек, жаштардын бөбөктөрдүн айынан эжем дагы ушул чөйрөгө кирип кетти. Ооба, ошондой десем да болот. Азыр тасмалар тартылып элге чыкты, анан мындан кийин сунуштар көбөйдүбү дагы балдарыңызга? Сунуштар көп буюрса. Аха. Особенно быйыл аябай көп. Анан биз бир жыл ошо көлгө бир аз убактылуу жумуш аркылуу да убактылуу көчүп кеткенге туура келди. Анан көп нерсеге мындай келе албай калдык да, сабактары да болуп. Анан азыр уже сунуштар да көп буюрса, алдыда дагы чоң ийгиликтер күтүп атат, Кудай буюрса. Демек, биздин кичинекейлер киного тартылган сайын, сунуш келген сайын, эжекем тескерисинче энергияга бай болуп жашанат экен да. Ооба. Сонун экен. Келиңиз сизге эркин микрофон суналык. Бүгүнкү эртеңки бөбөктөрдүн майрамы менен куттуктап өтсөңүз болот, э? Эми жалпы ошо жаш муундарга келечеги кең болсун,
билимдүү, илимдүү, ыймандуу балдар, кыздарыбыз көп болсун. Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Анан бөбөктөрүбүздүн майрамы менен Азамат. дагы бир жолу, Рамзан. Бөбөктөрүм майрамы менен, Сен бөбөң барбы? Бөбөң майрамы менен куттуктап койсуңбу? Камерага карап туруп куттуктайм деп койбойсузбу? Куттуктайм. Кимди? Атын айтпайсыңбы? Бөбөгүңүн аты ким? Анайла. Макул. Чоң рахмат. Сезим айым. Рамзан, Раиля. Дагы бир жолу куттуктаңыздар Сизге менен. рахмат. Эртеңки майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул кичинекей бөбөктөрдүн келечеги кең болуп, сиздин мээнетиңизди актаган, сизге жакшы жашоону тартуулаган инсандардан болсун дейбиз. Чоң Ушул рахмат. жыйынтыктын баары, ийгиликтин баары албетте Сезим айымдын Аракети дегенде. Ошол себептен биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Анан бизге чакырганда келип туруп, кийин 5 жылдан кийин чакырабыз, анан кийин 10 жылдан кийин да чакырабыз. Ооба. А биз болсо программабызды уланта берели. НТС телеканалы Таң шала программасы 2-саатыбыз.